Сириядагы согуш аягына чыкты. Бул туурасында Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров труд кезине маек куруп жатып билдиргенин РИА Новости жазды. Анын айтымында өлкө акырындап жай турмушуна кайтууда. Чың алган абал Сирия өкмөтүнүн көзөмөлүнөн тыш калган жерлерде байкалат. Мисалы Идлиб, Ефрат дарыясынын чыгыш жээги сыяктуу аймактар, дейт министр. Лавров мындай шартта Сирияга гуманитардык жардам көрсөтүү маселеси биринчи планга чыгарын белгилеп, өлкөдө жана жакынкы чыгыш аймактагы абалды турукташтыруу үчүн кризисти жөнгө салуу боюнча саясий процесстерди алдыга жылдыруу башкы максат экенин кошумчалады. Министр Орусия Сирия тарап менен, анын ичинде оппозиция менен дагы алаканы мындан ары өнүктүрүүгө кызыктар экенин айтты. Анын пикиринде өлкө ичиндеги саясий процесске Сирия коомчулугунун бардык тобу катышышы керек. Жалпы жонунан Орусия суверендүү Сириянын бүтүндүгүн, терроризмдин кесепетин жоюуну тездетүү, сириялыктардын мекенине, ал эми өлкөнүн араб үй бүлөсүнө кайтып келүүсүн каалайт. Бул жакынкы чыгыштагы тынчтыкты камсыздамак, деди Лавров. Эскерте кетсек, Сирияда согуш 2011-жылы башталган. 2015 жылдын август айында өлкө президенти Башар Асад Орусияга кайрылып аскердик жардам сураган. Ошол эле жылдын 30-сентябрдан тарта Россия Федерациясынын аба күчтөрү террорчуларга абадан сокку урган. 2017 жылдын соңунда ислам мамлекети жеңилгени жар салынган. Ушул тапта биринчи планда мамлекеттеги саясий абалды жөнгө салуу, өлкөнү калыбына келтирүү жана качкындарды мекенине кайтаруу маселелери турат. Кой-Таштагы окуяны иликтеген комиссия Курсан Асановдун маалыматын укту. 2019 жылдын 7-8 августунда Кой-Таш айылында түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү, Жогорку Кеңештин депутаттары Алмазбек Батырбеков, Жанбек Бакчиев, коомдук ишмерлер Исмаил Исаков, Алишер Мамасалиев, Артур Медетбеков, өкмөт аппаратынын коргоо, укук тартиби жана өзгөчө кырдаалдар бөлүм башчысы Азамат Араев, коомдук ишмер Равшан Жээнбековдун жана ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун маалыматын угушту. Өкмөт аппараты кабарлагандай, жыйындын жүрүшүндө алар ошол күндөгү Кой-Таш айылында окуялардын өнүгүшү, өздөрүнүн түздөн-түз катышуусу тууралуу айтып беришти. Мам комиссиянын мүчөлөрүнүн суроолоруна жооп беришти. Отурумга чакырылган Жогорку Кеңештин депутаты Асель Кудуранова жеке себептерине байланыштуу келе алган эмес. 7-8 августта Кой-Таш айылындагы уюнда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында УКМКнын Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болуп, ар түрдүү жаракат алган 100гө жакын адам ооруканага кайрылган. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик ипотека берүүдө пайызды төмөндөтүүнү сунуштады. Президент менен мамлекеттик ипотекалык компаниясы башкармалыгынын төрайымы Элмира Абжапарованын жолугушуусу учурунда жарандарды жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаты жана мамлекеттик ипотекалык турак жай насыялоо системасын жакшыртуу боюнча чаралар талкууланды. Президент МИК астында өлкө жарандардын төлөө жөндөмдүүлүгүн эске алуу менен ипотекалык насыялоонун жеткиликтүүлүгүн арттыруу боюнча милдет турган эске салды. Мындан тышкары пайыздык ченди төмөндөтүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу сунушталды. Элмира Абжапарова бүгүнкү күндө МИК бюджеттик финансылык көз карандысыздыктан акырындык менен чыгуу үчүн донордук каражаттарды тартуу активдүү колго алынып жатканын маалымдады. Ал бул багытта эл аралык каржы институттары менен активдүү иштер жүргүзүлүп, жакынкы убакта Немец банкынын гранттык каражаттары иштетиле баштаарын кошумчалады. Пайыздык ченди төмөндөтүү маселеси боюнча МИК башчысы компания жакынкы убакта ипотекалык насыяны 6% менен берүү пландаштырылып жатканын маалымдады. Ошондой эле берилген насыялардын пайыздык ченин 7%га чейин төмөндөтүү мүмкүнчүлүгү каралып жатат. Бүгүнкү күндө МИК 5 миллиард сомго жакын суммага 4000ден ашуун ипотекалык насыяларды берди. Элмира Абжапарова ипотекалык облигацияларды сатуу жана жайгаштыруудан түшкөн акчалардын эсебинен бюджеттик тармактан гана эмес, жарандардын кеңири категориясы үчүн арзан турак жай жаңы программасы киргизилгенин кошумчалады. Алар үчүн пайыздык чен жылына 14% сом менен 15 жылга 20% баштапкы салымын түзөт. Мухаммедкалый Абылгазиев Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын директорлор кеңеши мүчөлөрүнүн делегациясы менен жолукту. Премьер бүгүнкү күнү аймактарды өнүктүрүүгө, ичүүчү таза суунун жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууга, ирригацияны өнүктүрүүгө, жаңы сугат жерлерин киргизүүгө, санариптик трансформация программаларын ишке ашырууга, бизнес чөйрөнүн жакшыртууга багытталган долбоорлор өкмөттүн жана өнүктүрүү боюнча эл аралык өнөктөштөрдүн ортосундагы артыкчылыктуу тармактары болуп саналат. Директорлор кеңешинин мүчөлөрү Европа реконструкциялоо жана
өнүктүрүү банкынын өтө амбициялуу пландары бар дейт. Ушул жылдын 1,5 жылдыгында эле суу менен камсыз кылуу боюнча 28 миллион еврого Жалал-Абад, Мырзаке, Куршап, Кербен, Нарын, Исфана шаарларындагы долбоорлорду ишке ашырууга 16 миллион еврого гранттык каражатты кошкондо бирдиктүү 5 долбоорго кол коюу ниеттери бар экенин айтышты. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Билим берүү жана Илим министрлигинин борбордук аппараттын жамаатына жаңы министр Каныбек Исаковду тааныштырды. Өкмөт башчы айткандай, атаандаштыкка жөндөмдүү заманба билим берүү тутумун түзүү мамлекеттин башкы милдеттеринин бири болуп саналат. Премьер билим берүү тутумунда маанилүү реформаларды ишке ашыруу үчүн маалыматтык коммуникациялык технологияларды инновациялык киргизүү жана билим берүүгө инвестиция салууну активдештирүү зарыл экенин баса көрсөттү. Ошондой эле мугалимдердин айлык акысын көбөйтүү, алардын социалдык маселелерин чечүү жана билим берүү мекемелеринде заманбап материалдык техникалык базаны түзүү жол менен билим берүүгө мамлекеттик колдоо көрсөтүү зор мааниге ээ. Биз билим берүүгө каражат жумшоо аркылуу келечекке салым кошобуз. Билим берүүгө жумшалган ар бир сом келечекте ийгиликтүү экономика жана күчтүү социалдык чөйрөнү камсыз кылат деп ырастады Мухаммедкалый Абылгазиев. Өкмөт башчы ошондой эле белгилегендей, бүгүн коом жана рынок мугалимдерге биринчи кезекте чыгармачыл мамиледе жана тутумдуу ой жүгүртүүгө байланыштуу жогорку талаптарды коюуда. Номер 1 приоритет биздики өкмөттүкү. Жалпы мамлекеттин саясаты бул билим. Баарыбыз айтабыз, нефтибиз жок, газыбыз жок деп кичинекей мамлекеттерди көрүп атабыз. Билим менен гана атаандаш болуп, билим менен улуулугу өзүнүн бай мамлекет экенин тастыктап аткандар. Биздин бир гана артыкчылыгыбыз бар. Азыр кыргыз мамлекети катары, Кыргызстандын эли катары, кыргыз эли катары дүйнөдө сактала турган бул бир гана билим маселеси. Бул билимдүү эл болсок, билимди эгер жогорку деңгээлге жеткизсек, азыркы атаандаштык маселесинде сакталабыз. Жугуштуу оорулар ооруканасына бир күндө 250 адам кайрылган. Бул туурасында Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Бүгүнкү күнгө карата республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасына 257 адам кайрылган. Алардын ичинен жаш балдардын саны 167-ни түзөт. Ооруканага жаткырылган 103 бейтаптын 86-сы жаш балдар. Ичеги карын инфекциясы менен кайрылган 97 адамдын 46-сы ооруканага жаткырылып, 51 адамга амбулатордук жардам көрсөтүлгөн. Сасык тумоо менен 21 адамдын 14-ü ооруканага жаткырылды деп айтылат маалыматта. Бишкектин Чыңгыз Айтматов проспектисинде 4 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы боюнча алдын ала маалыматтар айтылды. Бишкек шаардык милициясы маалымдагандай, Шкода Октавия машинеси үйлөнүү үлпө тоюндагы кортежде жүргөн. Кийин автоунаа кортежден артта калып, каршы тилкеге чыгып, автобусту сүзгөн. Учурда тергөө улантылып жатат. Эске салсак, 9-сентябрда Шкода Октавия жеңил машинесинин айдоочусу Айтматов проспектиси менен түндүктө көзгө кетип бара жатып, карама-каршы тилкеде келе жаткан номер 8-автобус менен сүзүшкөн. Анын кесепетинен жеңил машинедеги 17 жаштагы 4 бала мүрт кетип, алар менен бирге бараткан кыз оор жаракат алган. Автоунаалар кагылышкан. Бул кырсыктан баш аягы 7 киши жабыркаган. Жол кырсыгы кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин автомото транспорт каражаттарынын кыймылын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу беренеси менен катталган. Ысык көлдүн Каракол шаарындагы катуу шамалдан жабыркагандарга шаардык кеңеш 727 миң сом бөлдү. Бул туурасында шаардык кеңештин депутаты Азамат Айтбаев билдирди. Белгилей кетсек, 10-сентябрда ысык көлдө катуу шамал болуп, бир нече турак жайдын чатырын учурган. Андан сырткары 2 кишиге шифер тийип, бири реанимацияга түшүп калган. Айтбаевдин айтымында, Каракол шаардык кеңеши кезексиз сессияга чогулган. Атайын комиссия 49 турак жай шамалдан жабыркаганын аныктады. Каза болгондор жок. Келтирилген чыгым 1,5 миллион сом деп бааланууда. Үйлөрдүн чатырын оңдоо үчүн шаардык кеңеш 727 миң сом бөлдү. Акча жакын арада бөлүштүрүлөт, деди Айтбаев. Шаардык кеңештин депутаты андан сырткары өкмөткө да жардам сурап кайрылды. Италиянын бийлиги өлкөнүн түштүгүндөгү Молизе аймагына жашоочуларды чакыра албай бара. Анткени акыркы 5 жылдын ичинде бул аймактагы кичинекей шаар жана айылдын 9 миңге жакын жашоочулары ири шаарларга көчүп кетишкен. Жергиликтүү аймактын бийлиги бул жакка жаңы көчүп келгендерге айына каражат беришет. Бул туурасында дүйнөлүк басылмалар жазып чыгышты. Бийлик Молизе аймагына көчүп келген ар бир жаранга 3 жыл бою айына 700 евродан төлөйт. Жаңы көчүп келгендер калкы 2 миңге жетпеген айыл же шаарга барышы керек. Бийлик
Бийликтин бир гана талабы бар. Көчүп келгендер жеке бизнесин ачуусу керек. Молиза аймагынын башчысы Даната Томдун айтымында, бизнес ар түрдүү болуусу мүмкүн, башкысы жергиликтүү элге пайдасы тийиш керек. Орусиянын президенти Владимир Путин UFC чемпиону Хабиб Нурмагомедов менен жолукту. Бул туурасында орусиялык басылмалар жазды. Жолугушуу Махачкала шаарынын аэропортунда орун алган. Жеңишиң менен куттуктайм, татыктуу түрдө утуп алдың. Жеңиш алып келген муунтуу ыкмасын мыкты аткардың. Беттеш адилеттүү өттү, деди Путин Хабибке. Жолугушууда Хабибтин атасы жана Дагестандын башчысы Владимир Васильев да болгон. Хабиб Нурмагомедов UFC уюмда Дастин Порьени утуп чемпиондугун коргогон. Достойная победа и, по-моему, достойный противник был. Сильный, крепкий боец. Уважительный, крепкий, сильный. На этот раз уважительный попался. Ну, это от человека зависит. Вообще, классный спортсмен и должен быть таким. Иначе не может быть. Но победа убедительная. Я посмотрел и видел. Молодец. Спасибо. Хороший, удушающий прием. Спасибо. На этот раз отец рядом был, так что подводить нельзя было. Такой классический удушающий прием, правильно. Спасибо. Спасибо. И на горло ты ему не давил. Нет, ну правда. Нет, я видел. Он же с двух сторон, как положено, сжимал. Аска тоолордон жайлоого түшүп келген ак илбирстин сүрөттөрү жарыяланды. Бул жырткычтардын жерге түшкөнү өтө сейрек көрүнүш. Алар көбүнчө бийик тоолорду байырлашат. Кызыл китепке кирген ак илбирс тоо этектерине түшкөнү фото капкандар тартып алган. Бул туурасында Германиянын Кыргызстандагы жаратылышты коргоо союзунун маалымат катчысы Зарина Есенбаева билдирди. Анын айтымында 2 жумалык экспедициянын алкагында фото капкандар Кыргыз Ала тоонун түштүк тарабына орнотулган. Кадрга тоодо жүргөн жана тоо этегине түшкөн ак илбирстер түшүп калган. Ошондой эле аркар кулжаларды дагы көрүүгө болот, деди Есенбаева. Ысык көлдө аю менен ак илбирстер коруктун тышына чыкканында фото капканга түшүп калган. Эртең 14-сентябрга карата аба ырайы. Чүй облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 20-25 нөлдөн жогору. Баткен облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус плюс белгиси менен. Ош облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус жылуу. Ысык көл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 нөлдөн жогору. Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22 градус жылуу. Жалал Абад облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз плюс 24, плюс 29. Бишкек шаарында түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус жылуу болот.